$300 миң бул өлкөгө чыгарылган. Премьер-министр Мухаммед-Калай Абылгазиев Кайыңды шаарындагы темир өндүрүү жана кайра иштетүү заводунун курулушу менен таанышты. Анда учурда мурдагы Кайыңды кабелдик заводунун базасында заводдун ачылышына даярдыктар жүрүүдө. Азыркы тапта долбоордук сметалык документацияны түзүү, сатып алууларды жүргүзүү жана зарыл жабдууларды жеткирүү иштери жүрүп жатат. Алдын ала планга ылайык заводдун объекттерин куруунун узактыгы 8 айды түзөт. Бүгүнкү күндө пландаштырылган иштердин 50% ашууну аткарылды. Инвестициялардын жалпы көлөмү $50 миллион түзөт. Завод толук өндүрүштүк кубаттуулукка ээ жана темир продукцияларынын кеңири түрү чыгарылат. Металлкен заводунун продукциясынын жылдык пландалган көлөмү 200 миң тоннадан ашуун продукциялары болуп саналат. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 25 декабрда өлкөдө жаан-чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарына туман түшүшү мүмкүн. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын табы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10 градуска чейин төмөндөсө, күндүз 1-6 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 3-8 градус нөлдөн төмөн болсо, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Нарында болсо түнкүсүн 18-23, күндүз 6-11 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Дареги Марал ФМ чекиткеji. Алдыңкы мүнөттөрдө жарнама бар, андан соң кечээ бүгүн эртең программасы түз эфирде улантат. Бүгүнкү программанын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева болмокчу. Марал маалыматка даяр. Марал айналгысында жарнама. Накта сапаттуулукту баалагандар үчүн Швейцарияда өндүрүлгөн Vivasan табигый суулук каражаттарын, ден соолугуңузга керектүү азыктарын сиздерге сунуштайбыз. Азыр барып сатып ал да 30%га арзандатууга ээ бол. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Эгер сиз саясатты тандасаңыз, анда жашооңузду өзгөртүүгө даяр болуңуз. Жеке позицияга бекем туруп, кадыр баркты сактоого болобу? Саясатчылардын кырдаалга жараша ою кандай өзгөрүүдө? Бүгүнкү саясаттын талуулуу маселелери тууралуу саясатчылар менен ачык маек кечээ бүгүн эртең программасында. Ар жуманын дүйшөмбү күндөрү саат 17-де Марал радиосунун толкунунда. Сиз угуп жаткан Марал радиосу кечээ бүгүн эртең саясат тууралуу ачык талкуу маеги менен өз уктурууларын түз ободо улантат. Бүгүн биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты КСДП фракциясынан Эльвира Сурабалдиева. Эльвира айым, саламатсызбы? Босогодо жаңы жыл турат, эски жылды узатып жатабыз. Жаңы жыл алдындагы маанайыңыз кандай? Эми кичине бузулуп калды, так, буюрса бардыгы жакшы болот деп мындай жакшы чоң ишенимдер бар. Мамлекетибизде жылыштар башталып атат, акырындыктар менен. Буюрса мындай тилектер жакшы болот атат да. Кичине бузулуп калды деп айтып атасыз. Ага дагы жөн жай бар. Анткени мына президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев сизди эки коллегаңыздын алдында коркутканын, кийин ал сөзүнө жооп бере турган убакыт келгенде тамашалап калганын, түшүнбөй тургандыгыңызды өзүңүз социалдык түйүндөгү баракчаңыз аркылуу жаздыңыз. Ал киши болсо курч маселени көтөргөн депутат катары мындай этият болууга чакырдым эле. Эгер эл өкүлүнө карата коркутуу болсо, анын жанында боломун деген пикирин бүгүн Марал радиосуна берген маегинде дагы билдирип жатат да. Анан чын бышыгын дегеле өзүңүздүн оозуңуздан уксак деп турабыз. Сизди коркутууга эмне негиз болушу мүмкүн? Ошол күнү, бул 4-күнү кечинде болгон окуя, биз коллегалар менен эки коллегам Жанар Акаев, Айсулуу Мамашева болуп, Курманбек Дыйканбаев мен болуп төртөөбүз жолугуп калдык. Ал жерде бир кырдаал чыгып, ошону тактап жаткан убакытта анан бир кезден сөзмө сөз чыгып, мындай Курманбек Сапаровичтин ачуусу келип, президенттин өкүлү, парламенттеги өкүлү деген мындай үнүн жогорулатып, анан кыйкырып баштаган. Ошого салды да, салып туруп
бул уже ачык мындай коркутууга кетип, сен билесиңби, бир айдан кийин ушундай болот, тигиндей болот деп мындай ачык эле мындай коркутуп айтты да. Үнүн жогорулатып, эми жөнөкөй жалпак тилде сүйлөгөндө мындай кыйкырып сүйлөгөндөй болду да. Анан биз коллегалар менен болуп эле унчукпай эле отуруп калдык, түшүнбөстүк. Анан кийин мен анализ кылып отурсам, ага чейин кээ бир маселелерде мындай чалып, мону жасап эле койсуңар деп, чыгарып эле койсоңар, колгоп койсуңар деп мындай сураныш болгон. Анан эми кечирip болуп, тиги азыр заман өзгөрүп жатпайбы? Анан өйдө жакта президентибиз коррупция менен күрөшкүлө деп. Президентке киргенде деле бир топ мындай маселелерди койгондо алда колдоп атат. Элдин бюджетти чоңойтуш керек, ошол коррупция менен күрөшүш керек, бюджетке салым кошулуш керек, ушу депутаттар иштеп атасыңар, мындай эки жакты карабай түз мындай мамлекеттин кызыкчылыгын гана ойлогула дегендей урандар менен бизди да мындай колдоп жатат да. Анан ошондуктан түз бул ажообуздун аброюна ушундай шек келтирген адамдар, мен ойлойм, бул системанын мындай бузукусун чыгарып атат да, мындай бузуп жатышат да. Негизи сизде ушул буга чейин сиз парламенттин, эгер жаңылбасам, тармактык комитетинде көтөргөн Росинбанк, кыял мамлекеттик ишканалар тууралуу жагдай жаралып атабы? Дегеле бул маселени көтөргөнү суранган экен да, демек, ошону дагы тактай кетеличи. Эми болгондой айтсак, ага чейин мына 2 айдан бери кыял мамлекеттик ишканасында деген бир топ коррупция маселелери ага иш козголгон, кылмыш иши козголуп, финансовый полиция деген аны иликтеп, азыр деген ушу менин билишимче ал сотко бериле турган иш болчу да. Ошол билингенден кийин ал информацияны ошол мындайда эми эл эмес, ошакта иштеген сатуучулар эмес. Ошол кыялдын ошол базардын ичинде иштеген 25.400 квадратный метр бар. Ошол квадратный метрде, мисалы, бир квадратный метрин 100 сомдон официально кагаздарга берип, ошол жетекчилери да, администратор, контролер, жанагы охрана службасын баары аралашып кетиштир да, мындай. Бул мамлекеттин чөнтөгү да, мамлекеттин бюджети. Реалдуу турмушта болсо 5-6 эсе кымбат мындай чөнтөккө салынган жер болуптур да. Анан элестеткиле, биз пенсияларыбызды көбөйтө албай жатабыз. Мугалим, докторлорго мындай көтөрүүгө акча таппай жатабыз да, сөздө өкмөтүбүз. Ишке келгенде ушундай чоң 100 миллиондогон коррупционный акча мимо бюджета кетип атса, эмнеге буга унчукпайт деп, сөзсүз эл өкүлү катары мен бул теманы билгенден кийин көтөрүп унчукпай койгон эмесмин. Бул бир жагы болуп. Анан Росинбанк болчу, ал улуттук банкты жанакы судасы боюнча көтөрүп баштагандан кийин, ошондон кийин бир топ маалыматтар чыкты да. Аны дагы мындай канча бир топ убакыт болуп калды. Комитеттен жетекчилерибиз чыгарбай, ал маселе деген мындай токтоп калып атат да. Анан уже аягында отзыв биз прокуратура беребиз десек, отзывка кол коюп бериле деп атышпайбы. Анда ошол Курманбек Дыйканбаев өзү мага чалып, эми ошо кол коюп бербейсиңер, мындай туура болот деп ошентип калды да. Анан кантип кол коем? Аякта мындай былыктар чыгып атса. Сиз ошол тармактык комитеттин жыйынында сүйлөгөн сөзүңүздө өкмөттөгү бир катар аткаруу бийлигиндеги ошол мамлекеттик чиновниктердин мындай коррупцияга саботаж кылып аткан, күрөшүүгө саботаж кылып аткандыгы жөнүндө маалыматтарды айттыңыз да. Анан кимдердин ысымдарын бүгүн ачыкка чыгарып айта аласызбы? Алар кимдер? Эми негизги мындайда президент жетекчилеринин чоңунан кичинеси жаман деген ошол да. Жетекчилери деген уран көтөрүп ушу күрөшөбүз деп атышса, ортодон мисалы деген ошол эле менин жакындарыма келип, ошол экотехинспекцияны мындай жөнөкөй сотрудниктер барып салам айтаттыр да. Мына тигини козгоптур, буну козгоптур, ошо эжекеңерге, депутатыңарга айтып коелу деп эле ачык менин өзүмдүн бир туугандарым иштеген бизнесине. Да, ошентип айтып атышат да, бул туура эмес да. Анан мен эмнеге ошондой аябай эмоционалдуу сүйлөгөнүм? Анткени деген бул кандайча биз бир жагынан күрөшсөк, анан бир жагынан оозду жаптырып отурса, анан унчукпай берсе, туугандар бир чети менин туугандарым деле мага чалып, эмне кыласың, элин баары эле унчукпай турбайсың, эмне эле тиги белая ворона болуп атасың депчи. Бирок баары мы все под Богом ходим, да. Анан деген билип туруп унчукпаган, это больше кылмыш иши да. Билбей унчукпаган бул бир нерсе, билип туруп унчукпай койсок, бул абдан туура эмес деп ойлойм да. Азыр сиз социалдык түйүн аркылуу бул билдирүүнү жаздыңыз. Ал эми Курманбек Дыйканбаев мырза болсо маалымат каражаттарынын суроолоруна жооп берип, мен тамаша иретинде айттым эле деп атат. Сиз ал киши менен да жолуга алдыңызбы же ал киши сиз менен жолугууга аракет кылдыбы? Мен ал киши менен жолуккан жокмун, мен ал киши менен сүйлөшкүм келген жок. Анткени кыйкырганда кыйын болуп алып, анан бул ачыкка чыккандан кийин
мени деген ушундай шылыңдаганы бул деген тамашалап койгон деп. Мен эмне тамаша менен мен 40-ка чыктым жакында эле. Тамаша менен коркуткан ортосунун айырмасын билбейминби? Анан бул президентке шек келтирип атат деген мен аны да айтам, менин парламентте де буну айтам. Азыр болсо мына бир коллегам чыгып парламентте буну көтөрбөлө обойсуң деп атат. Эмнеге көтөрбөш керек? Мындай адамдар президентти мындай өкүлдөрү болуп иштебеш керек. Мындай адамдар деген мындай уят кылбаш керек системабызды. Парламентте чыгып айтарыңызды айтып атасыз, дагы кандай реакция кылышыңыз мүмкүн? Президентке бул боюнча атайын кайрылуу жасайсызбы, жокпу? Мен ойлойм, президент азыр деле мындай иштегенине мына бир эле жыл болуп калды. Көп нерселерди мындай азыр аралашып көрүп жатат. Өкмөттүн жетекчиси болгон бул бир, мамлекеттин мындай президент болуп иштеген бул башкачараак да. Анан ошол бул неме болот да, бүткүл мамлекеттин атасы болот атпайбы азырчы. Анан бул жерден деген ал киши деле түшүнүп атат. Мындай ал кишинин мойнунда кандай жоопкерчилик бар. Мурдакы жетекчилердин каталарын билет. Мурдакы ага келген системдүү күрөштүн эмне кемчиликтерин баарын билет да. Ошондуктан мен ойлойм, бул киши ал деле азыр мындай жакшыга буруп кетейин деген ой бар да. Бул жерде менин жасап жаткан ишим, менин жасап жаткан ушул азыркы болуп аткан ситуация, мен ойлойм, бул ошол жака салым да, кошкону. Эми Эльвира айым, бир аз одоно болсо кечирип коюңуз, бирок сиздин бул аракетиңизди айрым баягы оппоненттериңиз Эльвира айым өзүн пиарлоо катары аракет кылып атат, келечектеги шайлоого даярдык көрүп атат деген сыяктуу маалыматтарды дагы таркатып жатышат. Анда аларга кандай жооп берер элеңиз? Ошол эгер буну айтып аткан киши саясатчы болсо, мен ал кишиге кайрылып сурайт элем да. Мен парламентке келгенде 12 000 добуш менен келгем. Ошол мен парламентте 120 депутаттын арасынан мен ойлойм, мен ошо жок дегенде ошол бир ошол өйдөнкү 20лардын катарында мындай иштеп пара бербеген сокулукта шайландым. Ошо ар бир киши далилдеп берет. 1 сом таратпай чыныгы элдин добушу менен келгем да. Анан ошол адамдардын добушу менен келип алып туруп, бияктан деген мындай кыйшалаңдап ойноп, тагдыр менен ойногон деген бул мен мындай да, биринчиден деген жоопкерчиликти туура түшүнөм. Экинчи деген системдүү любой күрөштө, особенно коррупционер ушундай мындай ойноп мамлекеттик жогору деңгээлде бийликти оюн катары кабыл алган адамдардын позициясын мен түшүнбөйм. Бул жерден болсо ошентип тамашалап пиар дегени болсо, мен орусчасын айтат элем, а меня что, никто не знает? Үнү чыкпаган депутат болсо, же мындай эч ким тааныбаган депутат болсо, мен 2005-тен бери массалык маалыматтардан түшпөй жүрөм да. Мен ойлойм, мындай белгилүү эмес, а мындай элдин оозуна деле мындай уже илинип калган адамдардын бири болом да. Анан бул жерден эмки шайлоону кээ бирөөлөр айтат да, мындай белгилүүлөр же тиги акчалуулар кому маңдайына жазылган болсо, сен келесиң. Маңдайыңа жазылбаса, $1 миллион менен деле ошол эмени должностьтун аркасынан чуркасаң деле буйрбайт да. Бул деген мындай бул нерсени деген тамашалаш керек да. Мына ушул сиздин баягы мыйзамсыз баюу, коррупцияга аралашкан чиновниктер, анан бизнести саан уйдай салган мамлекеттик атка минерлер тууралуу парламенттеги комитетте айткан пикириңизди бир эле Facebook'та мен карап көрдүм, 83 000ден ашуун киши көрүптүр дагы, 3 000ге чукул адам ошол сөзүңүздүн видеосун бөлүшүптүр. Анан дээрлик көпчүлүк комментарийлерде баягы сиздин пикириңизди колдошкон экен да. Демек, бүгүн коррупция менен күрөш баягы көз боемочулук менен жүрүп, анан ак үйдөгү үлкөн кызматкерлер дагы саботаж кылып атат деген ойду бул жараткандай таасир калтырды бизге. Анан дагы бир мисал, ушул мисалы сиз белгилеп атасыз, мамлекеттик экотехинспекция сыяктуу бир топ мамлекеттик структураларды дагы мындай мага, менин жакындарымдын бизнесине коркутуп үркүтүүлөрдү жасап атат деп. Мүмкүн бул жерде кадрлардын дагы ошол кызматтарда жөн жай келип калышынан кабар береби анда? Мен мындай деп айтат элем, бир эле мисал, Руздурам театрынын тегерегинде 10 жылдан бери 6-7 кафе бюджетке 1 тыйын төкпөптүр да. Ошону иликтеп, ошону 2 айдан бери чыгаргандан кийин $100 миллион сом, бир жылда $280 000. Мына 2013-14 жылдарыны $280 000. Элестетиңиз, бул кандай акча?
10 миң доллардан алынган кафелерде бериштир да. Бул түзмө-түз мурдакы жетекчиси Воробьев деген Русдрам театрынын жетекчисинин чөнтөгүнө түз кетишкен. Ал өзүнүн кызынын атына фирма түзүп алып, ошол мамлекетке эмес, Русдрам театрга эмес, именно ошол фирмага ошол болгон кафелерде бир айда чогулткан 2 миң доллардан 10 миң долларга чейин чогулткан параны, бул взятка да. Ошол түзмө-түз ошол жака жумшатышкен. Менин суроом мындай болду да, ошол убакытта аларды текшерген гос органдар каякта карап жатышты? Эмнеге бизде деген мындайда салык төлөбөй же мындай кемчилик болсо, барып туруп кичинекей 5 миң сом карыз болуп калса ишкерлерди басып алышат. Кичинекей киоскага бир айда 3 жолу келишет. Кичинекей бир дүкөн ачса, эптеп ошол дүкөндү кредит алып ачып алса, кредитти болчогон биринчи бизнес ачыш үчүн первоначальный кредит алыш үчүн биздин Кыргызстанда аябай оор. Пока у тебя кредитная история болмойча бербейт кредит. Льготный эч ким ала албайт экен. Анан ошондой кредит мен алып алса, бир айда 3 жолу келишет да. Бизде 12 проверяющий орган бар. А бирок Русдрам театрды 10 жылдан бери 6 кафени 12 проверяющий орган каяка карап жатышты? Мына эртеңкиге биз чакырдык. Ошол бүт органдын өкүлдөрүн, ошол 2010дон 18ге чейин хронологический порядокто ошол районго участокто ким жооп берген, пофамильно чакырып туруп, буну анан эртең палатага чыгармакпыз. Эртең же бүрсүгүн чыгармакпыз да. Анда да азыр чалып алышып, может, жаңы жылдан кийин кылбайлыбы, жазга чыгарбайлыбы деп айтып жатышат да. Бирок муну деген биздин комитетте коллегалар колдоп атышат. Жок, бул коррупция. Бул мындай чыныгы мисал болуп атат, ошону иликтеп аягына чейин чыгыш керек деп атышат. Ушул сиздерге коркутуп үркүтүүлөрдү жасаган адамдар, анын ичинде мына жогорку кеңеште президенттин өкүлү публично кечирим сураса, сиз аны кечирүүгө даяр белеңиз анда? Бул мындай абдан мындай оор суроо болот. Эми кыргыздарда баары кечиримдүү болду деп баары айтканы менен, эгер бул адам консультант болсо, же бул адам мындай ошо шайланган бир өкүл болсо, мындай тең даражада да, булар деген назначенный должность деп коет. Бул президент ушунчалык уят кылып жатса, анан деген мындай парламентке бир топ адамдардын мындай интерестерин, кызыкчылыктарын коргоого келген эл шайланган эл өкүлүн коркутуп жатса, азыр мен макул кечирдим, мейлем байке деп, биз кыргызчаганда мен кичүүмүн да, байке деп койсом, тем более ал киши сизди карындашым деп кайрылып атат. Ал менин апам менен тааныш, ал киши. Мен ошого таң калганым ошол да, ушунчалык мындай кыйкырганда мен бир тууган тааныш деген болгондо жакшы мамилеси, жакшы сый мамиле да. Эми тааныш тууган эмес эми, бирок деген сый. Бирок мен эмнеге таң калганым, элин көзчө туруп туруп ошентип коркутуп үркүткөн. Азыр мени коркутса, жакшы мамиледе тааныш кишисин. А башка депутаттар кандай мамиле кылат? Башка мындай бизде деген эми ар кандай депутаттар бар да, унчукпаган, сүйлөбөгөн же сүйлөгөн, бирок деген активдүү позиция менен болгон. Анда баарын эле коркутуп үркүтүп эле унчукпай отурузуп коймок керек. Мен ойлойм, бул адамдар системаны уят кылып атышат. Бул адамдар кеп менде ачууда эмес, кеп кечирим, мен кечирсем да, мындай да, ичимен ойлоп атам да, келечек үчүн мындай адамдар парламентте президенттин өкүлү болуп иштебеш керек. Биз уланта берели. Программабызды студиянын мейманы жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева. Эльвира, мына сизди жаш, перспективалуу, билимдүү, ойлоно билген тетик кыз керек болсо премьер-министрликке жылдырса дагы болот. Анткени ал каржылык жактан көз карандысыз, пара албайт деп жазган экен да, белгилүү экономист, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Эльмира Сейдахметова. Анан кызык ой экен деп окудум. Жеке өзүңүз бул тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Жок, анткени ал кызматка барыш үчүн тажрыйба топтоп барыш керек. Ар бир эле мындай депутаттардын негизи функциясы бул деген, мен ойлойм, ушундай коррупционный жараларды ачыкка чыгарыш керек да. Бул биздин жумушубуз. Ачыкка чыгарып, өкмөт менен ошо биргелешип иштеш керек. Өкмөт түшүнбөй жатса же билбей, байкабай жатса, аны ачып чыгарыш керек да. Ошол коррупция деген бул чоң жаралар болуп атат да. Ошол мен гнойник нарыв деп коет орусчасында. Ошолорду ачып берилген мисалда, эми калган жумушта болсо правоохранительный органдар айтсын. Анан ар бир депутат эле бир маселени чыгара коюп, эртең мен премьер-министр болом деп отурса, анда деген бул туура эмес болуп калат да. Ага тажрыйбалуу
Анан деген мындай именно госоргандарда иштеген, анан деген хозяйственный экономика маселесин туура түшүнгөн адамдар болуш керек. Мен практика жактан келген адаммын да. Ага деген келечекте прогноздорду 10-15 жылга стратегический прогноздорду бере турган чоң макро микроэкономиканы туура түшүнгөн финансист анан хозяйственниктер келиш керек. Бирок сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жете турган кызматты сунуштаса барууга даяр белеңиз. Деги эле аткаруу бийлигинде иштөөгө кандай карайсыз? Эгер мен могу бир эле мисалды козгосом, ушундай реакция болуп атса, мен аяка барып алып, анан деген мүмкүн жеке өзүңүз керт башыңыз менен сезип жардам бермексиз. Адам бизнесте жүрүп жон териси менен сиз көйгөйдү билип атасыз да. Анан ошол кенемтени мындай оңдош керек деген маселени мүмкүн өзүңүз чече алмаксыз. Мен ойлойм, азыр деген ооба деп жооп берсем, бул мындай болуп калат да, мен ошо үмүт атам деп. Ошон үчүн жок. Мен элге кызмат кылам деп келдим. Элдин үнү катары биякта иштеп атам деп ойлойм. Ошондуктан анан эмнеге мындай сиз туура айтып кеттиңиз, өзүм ишкерликте бир топ жыл алек болуп, канча нерселерге мындай көйгөйлөрдү көрүп, анан дуушар болдум да ар кандай ситуацияларда. Ошон үчүн көтөрүп, башыман жон териммен өткөрдүм дегениңиз туура болот. Түшүнгөн үчүн ошолорду көтөрүп жатам да. Көпчүлүк баягы саясатта жүргөн, байлыгы бар, бийлиги бар адамдар менен сүйлөшкөндө айтып калышат да, байлык менен бийлик мага эркиндикти берип атат деп. Депутаттык ишмердигиңизге 3 жыл болду. Бизнестен келдиңиз, сиз мындай колуңузда жок адам эмессиз. Каражатыңыз жетиштүү. Анан парламент сизге эмне берди? 2014-жылы как раз парламент шайлоого 1 жыл калганда, ошол деген ишибизде абдан чоң чырчытак чыкканда, мен ошондо антимонопольный служба менен, ошондо Бабырбек Жээнбеков, азыркы Рахшан Жээнбековдун атасы менен мындай кармашып калып, 300 000 сом пара сурашып, ошондо деген Кудаяров деген анын өкүлү, ошо антимонопольный службанын өкүлү кармалып, соттолуп кеткен да. Анда сиз Кудайберген базарын жетектечисиз. Ошол убакта 2014-тө. Абдан ызычуу болуп, ошол вице-премьер-министр Валерий Диль ситуацияны түшүнбөй туруп, фас деп коюп туруп, 17 текшерүүчү органдан 17 органдын өкүлдөрүн 17 кишини келип туруп комиссия түзүп туруп жөнөтүшкөн. Ал комиссия бизде 6 ай текшерди. Эми 6 ай текшерди, это билесиз, ал эме деген иштетпей. Аягында биз бирок мен көк беттен алып туруп бир топ адамдар айтты. Эми сүйлөшө албайсыңбы? Кыргызча сүйлөшө албайсыңбы билесиңер, это что означает, да? Жеңичинен бүтүрүп койбойсуңбу деп. Жеңичинен бүтүрүп эле бизнеске миллиондогон убыток болуп атат. Мен анда эле ошондо чын эле болду. Аябай мындай бир топ жүдөтүштү да эң негизгиси. Кыйнап. Бирок мен көк беттенип сотко чейин барып туруп, ошол туура эмес экенин далилдеп, соттон утуп алып туруп, анан жанакы пара сураган адамды параллельно еще соттотуп ал деген кесилип кетти да. Бирок башынан аягына чейин ошол адамды пара кармагандан баштап соттоого чейин 1 жыл өттү. 1 жылда адвокатка канча акча кетти. 1 жылда мен канча нерв стрессим кетти. Аягында туугандары келип 5 баласы бар экен, байкуш экен, анан пара сураганда байкуш болбой, мындайда байкуш болуп калышат да биздикилерчи. Азыркы деле ситуацияда мен тамашалап койдум дегендей да. Кыйкырганда кыйын болуп, мындай өзүнүн мындай позициясын, мындай өзүн президенттей сезип алган адам. Жоопкерчиликке келгенде качкан бул туура эмес да. Кыйынсыңбы? Жоопкерчиликти мойнуң менен алганга кыйын болгон да. То есть бардыгына ушундай чоң жоопкерчиликтүү жумушка барганда адам деген бер жак жагында көтөрө билиш керек да. Эгер мындай бул менин депутаттык эл өкүлүнүн жумушу бир жакшы жактары көп. Анын деген плюстар абдан көп да. Эл арасында атыңда чыгат, эл да таанып калат, анан биздин менталитетибизге жараша эл мамилеси да башкача болот. Тажрыйба чоң. Да, абдан да. Минустары да бар, бул отурган жериңди карап турасың да, сөзүңгө байкап турасың. Бирөөгө кыйкырмак тургай, бирөө менен мындай айтышкан бурда деген мисалы айтыша кеткенге да болчу да. Азыр билем, ар бир сөзүмө жооп бере алам. Ар бир сөзүмдү байкаш керекмин. Анткени мен деген өзүмдү гана эмес, мен аркамда турган 6 миллион кыргыз элин мындай өкүл болуп атпаймынбы? Уят кылба деген сөз да. Ошол моралдык жактан бизде эмнегедир критерийлер сакталбай келатат да. Моралдык жактан президенттин өкүлү укугу жок болчу кыйкырганы. Мен кичүү боломбу, 20 жаштуу боломбу? Мен парламентке шайланып келген депутатмын да. Анан бурулуп алып туруп бул кыз деген өзүнө пиар кылысы келип атат деп, мен ошого таптакыр түшүнбөйм да. Пиар кылса, эгер мындай сөзүн ачыгы болсок, мен үй-бүлөмдүн пиар кыла тургандай каражаты жетишет. Азыркы убакта сиз журналистсиз билесиз. Бунун баары жалданып туруп,
чоң акчаң бар болсо өзүңдү тим эле мындай рок звезда кылып туруп, мындай поп звезда кылып туруп, мактап салып туруп, ар бир күндө бир эфирди сатып алып, кечке мактанып жүрө турган мындай бул акчанын эмеси да. Мен ойлойм, бунун баары адам өз мындай эмгеги менен табыш керек. Анан бирөөгө залакасын, бийлигиңдин залакасын тийгизип, бирөөгө мындай подножка коюп, бирөөнү тебелеп туруп баш менен секирсең, Кудай деген бумеранг менен 2 эсе келип башыңа чаап берет да. Мен ошондон бул нерселерден коркуп туура түшүнөм. Мен азыр мисалы жөн гана баягы журналист катары, аял затынын өкүлү катары бир жагдайды сезип турам. Сизде эл өкүлү катары дагы, аял заты катары дагы ушунчалык көкүрөгүңүздө бир ыза болуп тургандыгынчы. Анан бирок мына парламентте сизди дагы жакшы билген, жакшы көргөн, ошол эле Курманбек Дыйканбаевди жакшы билген, жакшы көргөн адамдар бар. Анан алар дагы элдештирүү аракетин көрүшү мүмкүн. Эми бул ушуну менен бул болбогон маселе, жеңил эле бүтүрүп койсо болот деген сыяктуу пикирлер азырдан эле айтыла баштаса керек. Кандай кабыл алып жатасыз? Геп бул жерде менин көкпеттигимде эмес. Геп деген биздин президентибиздин өзүнүн парламенттеги өкүлүнө мындай кандайча көрөт ошол адамды. Эгер ушинтип уят кылып, анан жалгыз мен гана эмес, мисалы коллегалар менен сүйлөшсөм, мен ачыкка чыгарбайт, бирок деген бул кишинин мындай бийлиги менен колдонгон мамилелерин бир топ эле адам дуушара болуштур. Бирок ачык чыгарып айтышпайт. Анан мен чыгарсам, туура кылдың, биз да ошо менен мындай жолукканбыз, ошондой ситуациялар болгон, бирок деген буну президентке жеткирбей жатышат деген сөз болду да. Менин аргасыз ачыкка чыган, анткени сиз туура көрүп жатасыз, абдан ызам келди да. Туруп алып туруп мындай да, мени өмүрүмдө атам да мынтип коркуткан эмес да. Андай да өтө катуу ыза болот адам. Ошол мындай өмүрүндө мындай кыйкырбаган адам келип туруп ушинтип мага кыйкырып атса, анын аягында отуруп алып туруп, еще жанында коллегалар, депутаттар отурса, жаш болсо дагы алар деле эл өкүлдөрү да. Алардын көзүчө кыйкырып атса, туруп алып туруп мен өзүмдү ушунчалык бир байкуштай сезим да, аягында деген мен эмне кылып жүрөм бул парламентте? Атам тааныбаган тети кечөөлөт келип, бул мага ошо бул шайлоодон да өтпөгөн киши да. Бул жөн эле келип бирөө келип шайлап жумушка отурса, ошол киши келип кыйкырса, бул мага мындай мамиле кылса, бул карапайым эл, мисалы президентке канча кайрылуу келет, президентке канча маселелерди парламент аркылуу чечилип келет. Бул кандай жеткирип жатат анда? Анда бул өз кызыкчылыгын ойлогон, өзүн мындай өдөө сезген адам өзүнүн иштерин чечпейин анда жетпейт турбайбы да? Кеп ошолдо да. Парламентте президентти уят кылбаган, моралдык жактан таза, өйдө бийик, аброюн ойлой турган адам болуш керек деп ойлойм. Элвира айым, бийлик менен байлык убакыт менен чектелген бир оор сыноолордон экенин бир ирет абдан жакшы айттыңыз эле да. Анан ушул эле байлык менен бийликке чиренген, эртеңки келечегин аңдап туя албаган көп саясатчылар бар. Эми кечирип койсун мени. Сизди бүгүн ушул эки нерсеге, байлык менен бийликке болгон мамиле кандай азыр? Мына жакында эле интервью Азаттыкта сурап атканда ошол суроо бергенде мен ошо ойлонуп калдым. Мен мынтип жооп берет элем да. Кээ бирөөлөр айтат, мына мындай байып кетти же бийликке отуруп алып адам өзгөрдү депчи. Адам өзгөрбөйт. Адам ичиндеги кандай болсо ошол нерсеси, бийлик менен байлык деген ошол ичиндеги немелердин баарын чыгарат да. Чыныгы сенин нукура өзгөрөт дегенди билгизет анда. Жок, ичиңде эмне болот, мурда деген может там кээ бир нерселер сени кыстырып турса, обстоятельстволор, шарттар, мүмкүн же жетишпей жатса, же эмне болуп жатса, может сен башкача жүрсүң. Бүт сенин мындай ички дүйнөңдүн баары, ким экениң баары ошол именно ошондой мүмкүнчүлүктөр келгенде, бийлик, чоң бийлик, жогору деңгээлде бийлик келгенде ушунун баары ачыкка чыгат да. Мындай эл көп нерседе айтылат го, жана официанттарга кылган мамиледен адамды көрсө болот. Кээ бир адамдар деген ушунчалык кемсинтип, мындай өзүнүн астында кол алып үстүртөн мамиле кылып, анан деген абдан мындай мен өзүн өйдөгө койгон адам болот да. Менин башыман көп нерсе өткөн, заман оомалы төкмөлүү. Атам каза болгондон кийин бүгүн бар, эртең жок болгон окуядылар бир топ болду да. Кыйынчылыктар да болду, мындай коркуткан, үркүткөн замандар да өттү. Мен ошол бүттү деп ойлогом да. Анан көп нерселер өткөн. Мен ойлойм, эң биринчиден адам бойдон сөзсүз калыш керек. Анткени деген Кыргызстанда негизи сага эч ким өмүр бою бай болосуң же өмүр бою бийликте болосуң деп сага эч ким гарантия бербейт. Ошону буну эске салып туура түшүнүш керек. Анан сен адамга кандай мамиле кылсаң, тегеренип туруп Кудай ошол сенин жакындарыңа ошол мамилени кылдырып коет бирөө жактан. Бумеранг, бул турмуш, бул бумеранг. Ошону унутпаш керек. Анан мындай мен деле 20-30 жылдан кийин мына мен 40ка толдум, 60-70 деп мен пенсия чыгып, мен деле эл арасында мындай барганда аркамда сөз кылбасын деп тилек кылам да.
Мындай оор татаал сыноолорду чындыгында башыңыздан өткөрдүңүз, атаңыз каза болду, андан кийин багы бизнесиңизге байланыштуу кандай түйшүктөрдү өткөрдүңүз? Ошол мындан 10 жыл мурунку менен азыркы өзүңүз белгилегендей 40-тын кырында сиздин жашоого болгон көз караш, философия өзгөрөт бекен? Мен ойлойм, бир мына 40-ка келгенде эмнени түшүндүм? Биринчи ушунча бир топ убакыт маркум атамды мындай элеси жаныман кетпей, ушуну бир топ нерсе кейип жаттым да, ушу көрбөй калды деп. Анан эми аябай жакын болчубуз. Анан абдан көп нерсе атайын эме ушунча эки дүйнөдө миң ыраазымын да, ушу кылган мамилесине, тарбиясына, бардыгына. Анан жаңы эле сурап кетпедиңизби сизге бийлик менен тиги негизи байлык эмнени берди депчи? Көз карандысыз болгонго чоң мындай мен ыраазымын да. Аял катары сиз да түшүнөсүз. Эгер аял кишиге ушу биздин мамлекетибизде мындай үнүң да чыгып, мындай независимость деп эгер эркиндикте бек финансы көз карандысыз болсоңуз, өзгөчө каржылык жактан, анан финансы жактан мындай көз карандысыз болгон аялдар мени жакшы түшүнөт да. Бул абдан чоң нерсе болуп атат да. Анан бул жерден дагы мындай айтып кетсем, эми жизнь она бумеранг да. Эч качан сен анан мен деп бирөөнү деген кемсинтип бирөөгө мындай мындай аңгазып нетпеш керек да. Эртең эле ошака кулап калсаң, ошо казган адамдардын астында отуруп каласың, атай кылбаш керек да. Саясатта достукта, кастыкта жок кызыкчылыктар гана бар деп коет. Аял затын өкүлү катары саясатта мындай кыздардын арасында досторуңуз көппү же жигиттер мындай сырга бекем болушабы? Саясатта ошо азыр кечээ эле биздин лидерибиз интервью берип калды, саясатта аял эркек жок деп. Өкүнүчтүү аял киши үчүн бул, эркек кишилер үчүн бул жакшы мындай шылтоо болуп атат, аял кишилер үчүн бул мындай өкүнүчтүү, бирок ошондой ачуу чындык да. Саясатта деген сен теңме тең күрөшөсүң. Анан бирок деген эгер мырзаларыбыз 25% мындай же 50% эле мындай усилия кылса, аял тараптан ошол мырзаларыбыз 50% иштеген жеринен аялдарыбыз 250% иштеш керек. Мен шайлоодон да муну байкадым. Шайлоодо деле кыдырып жүргөндө кээ бирөөлөр кайын журт кайсы жерден болот деп ушуну сурап калышчу да. Ошак баары бир ошака ойсуңар депчи. Кеп мындай көп нерселер деген кызга мындай второстепенный бир мамиле кылышат да. Мен ойлойм, азыркы заманда анча-мынча ата-энелер, мындай карып калган ата-энелер түшүнөт болуш керек. Кыздар негизи кээ бир эркектерге караганда ата-энесине мындай багып кеткен да убакыттар болуп атат азыр. Кыздар да үй бүлөлөр багып кеткен убакыт болуп атат. Азыр биз ошондой заманда жашап калдык. Ошон үчүн аял эркек деп бөлбөш керек. Бирок мамлекет тараптан биз мындай цивилдүү өлкө болуп, чыныгы парламентаризм, Улуу Британияда парламентаризмге жете элекпиз да. Ошого жеткенге чейин кичине колдоо көрсөтүш керек да. Бирок деген өкүнүчтүү, мына жакында эле мага кечээ эле бирөө тиги Турсунбай Бакир уулунун немесин жазыптыр. Элвира өзүн пиарить этип жатат. Курманбекти мен тааныйм, ал тиги Кудайга ишенген неме деп. Мен деле Кудайга ишенгем. Менин атам деле намаз окугандай, менин апам азыр деле Кудайга ишенип мындай намазга жыгылган аял да. Бирок деген кеп анда эмес да. Бизде деле 5-күнү Куран эмеге мечетке барып койгону менен суббота воскресенье сауна менен арактан чыкпаган канчоо бар. Кеп анда эмес да. Ошондуктан менин ишенимче Кудай бир адамдын жүрөгүндө болуш керек. Жан дүйнөсүндө жашаш керек, таза болуш керек да. Бүгүн эми саясат айдыңында баягы саясатка да келе турган болсок, мурунку ажоо менен азыркы ажоонун ортосундагы тирешкен абал турат да. Сиз Атамбаев менен дагы иштештиңиз, азыркы президенттин дагы иш аракетин алган багытын колдоп жатасыз. Анан алтын ортолукту кармап туруу кыйын болбойт бекен? Негизи деген кеп тияка да бияка жагынам эмес. Кеп деген надо уметь быть благодарными. Мен ал кишиге, Алмазбек Шаршеновичке азыркыга деле айтам. Бул киши мени чоң саясатка алып келди. Ошондуктан мен адам катары биринчиден саясаттан мурда адам болуш керек. Адам катары мен ыраазымын. Бирок азыркы ажообуздун мындай жолукканбыз, ошо жайында жолукканда ал киши менен да мына силерге да келип интервью бергенде айтып кеттим элем, ошо Марал радиодон. Ал киши менен да сүйлөшкөндө ал киши деле мындай айтып калды да, мен деген жетеленме кандайчы болмок элем. Мындай ал киши да мындай абдан ачык сүйлөп, кандай жетеленип калмак белем. Анан эски позицияны азыр бир топ мындай иштер чыгып атат. Мен ошону улантып кете албайм. Анткени мен аны туура түшүнөм. Анткени жоопкерчилик 6 жылда бул кишинин мойнунда болот да. Жеке ортодогу мамилесине
аралашкым келбейт да, сөзүн ачыгы. Бул деген эки адамдын ортосуна мамилеси, мен ойлойм, убакыт келет бунун баарын ким кандайча эмне болуп кетерин, кандай болуп кетерин бул тарых көргөзөт да. Бирок азыркы убакытта это ортомчулук эмес, это мындай жакшы көрүнгөнүң эмес, это мен дань уважения да, что ал кишинин аркасынан саясатты келдим. Бул биздин азыркы аркасынан чуркап президент кылдырган биздин президентибиз. И менин азыркы көрүшүмчө коррупция болгон эми ичинен бизде көп информация да, мен көп нерселерди угуп жатам. Мындай критика болгону менен бул адамдын мындай умтулган жолдорун көрүп жатам. Анча-мынча могу өкүлүнө окшогон адамдар бузуп жатышат. Негизи болсо мен ойлойм, ал кишинин умтулганы жакшы. Менден кийин мен экинчи шайланбайм, менден кийин деген мен акыл үйрөтпөйм деген сөзүн деле мындай бир топта ошону туура түшүнүш керек да. Азыр мындай жигиттерди баягы сөзүнө айткан сөзүнө бекем, убадасына бекем тургандар дайыма бааланат. Саясатта деле мындай позициялардын тез алмашып турушун сиз кандай кабылдайсыз? Мен ойлойм, 27 жылда жака бияка секирген саясатчылардан эл да чарчады, саясатчылар өздөрү да чарчашты. Өзгөрө турган убакыт келди. Репутация, негизи репутация дегенде бизнесте айтышат. Мен ишкерчиликте 13 жыл жүрдүм. Билтеген базарды башкардым. Ошакта 1000 деген адам азыр мындай эси текучканы эстетсек, кол астыман 100 000 эмес, эми жок дегенде 20-30 000 адам өттү да. Ошактан иштеп кетип, алмашылып. Бир да адам мен деген оокатын тартып алдым, же несправедливо договор түзүп койдум, же алдап койдум деп бир да адам айтпайт. Эмнеге? Анткени мен үчүн репутация абдан мындай керектүү нерсе да. Калыстык, түз жүрүү, аброюңду мындай өзүңдү туура түшүнүш, эл да көрүш керек. Сен да ошолордун мындай позициясын туура түшүнүш керек. Эми бизнесте сөзсүз биринчи выгода турат. Эми саясатта болсо репутация деген нерсе мындай бааланбаган жери эмнеге деп мурда түшүнчү эмесмин. Бирок ичинен карасак, мен ичинде жүргөндө бир топ маселени көтөргөндө мына азыр эме элдин да колдоосун албай калсаң кейип каласың да, зачем мне тогда, мен белый ворон эмне кылам деген адамдар да бар да. Баары бир эл деген унутуп калат экен. Эл деген 5 жылдан кийин бирөө көбүрөөк акча өрүп койсо, ошо тигини шайлап койт экен деп саясатчылардын арасында таарымчтар бар да. Мен ушу чын иштеп, пара албай, таза жүрсөм колдобой жатат. Анан кыйкырган, мындай катуу сүйлөп кыйкырган адамдар бар, бирок популисттик көз анан эчтеке мындай сүйлөбөй, бирок деген ошо райондо маселелерин чечкен адамдар бар. Буну мен саясатка аралашканда көрүп калдым да. Ушу эл тараптан эгер сен колдоону сезип турсаң, мындай таза инсандар деле көп. Азыр деле парламентте отурган бир топ адамдар мындай таза чын дүйнөсү менен иштеп, анан жанакындай паракор тигиндей мындайдан алыс болгон адамдар көп да. Ал адамдар деле кичине мындай колдоону сезсе, мени эл колдойт депчи. Анан микрофонго красиво мындай сонун кооз сүйлөгөн адамдарга ишенбей, действительно ошол шайланган жеринен келген адамдар ошондой колдоону адам депутаттар, саясий адамдар сезсе, алар деле мындай жакшы башы көтөрүлүп, мына могу ситуация сиз айтып атпайсызбы, мен 2000 жана интернеттен көрдүм, 2,5 миң киши бөлүшүптүр, сизди эмет. Бул мен үчүн бир топ мындай дем да, күч да. Мен ошондон кийин менин да башым көтөрүлүп, Элвира сен туура эле кетип атасың, коркпо. Өзүңүзгө өзүңүз дем болуп, өзүм мындай коркпо, сени мындай эл туура көрүп атат, ишенет, коркпо, кайтпа, ушул бойдон кете бер деп мындай бир топ мындай дем берилип атат да. Буну да мындай мен абдан элге ыраазымын да. Ошол ар бир комментарийди кээ бирлер окубайт дейт. Ар бирөөнү окуйм. Просто жетишпейсиң да жооп бергенгечи. Абдан ыраазы болдум. Анткени деген 5-күнү мен мисалы эртеси күнү эмеде резиденцияда парламенттин 80 жылдыгы белгиленип жатканда, мен 4-чү болдум. Ушул Курманбек Дыйканбаев менен болгон окуядан кийин ушунчалык стресс болуп 5-күнү ал майрамданганга да барган жокмун да. Биздин 80 жылдык болду. Мен келип эми мындай аял катары эми бөлүшсөм туура болуш керек. Иланга чейин барып, ушунчалык ызам келди да. Түшүнүп турам, мен ошо ызалыгыңызды сезип турам. Анан жана жакшы айттыңыз да, баягы позициясы улам алмашкан саясатчылардан эл дагы өзлөрү дагы чарчагыдай болду депчи. Анан мүмкүн менин оюма сиз деле кошулбайт чыгарсыз, айрым эл өкүлдөрү деле мүмкүн каршы болот чыгар, бирок КСДПнын ичинде деле позициясын 180 градуска алмаштырган депутаттар отурат азырчы жаңы бийликке карай. Анан ушул көйгөй, ушул ажырым да улана бериши мүмкүн. КСДП дагы жалпы абарайды кандай деп ойлойсуз? Кече эмес, эми четверг күнү, 4-чү күнү деген вице-спикер Кодурановну алмашып жатканда, билбейм, уктуңуз уккан жокмунбу, мен микрофонго чыгып
ушул эме мындай айткан сөзүм бар да. Мен уга албай калдым бирок чын эле. Мен ошондо деген карап көрсөңүз, как раз саат 1-ге түшкү танапискеде бир 5 мүнөт калганда ошондо жооп берген сөзүмдө бар да, уже элдин астына да уят болуп бүттүк деп. Анткени ага чейин 3-чү күнү эмеге сокулуктан аялдар менен жолугуп калганбыз. Ошондо аялдар менен жолугуп мындай көйгөйлөрдү айтып жатканда, ошо аялдардан угуп калдым да, биз уже уялып бүттүк. Же токтотпойсуңар, же ары же бери болуп эмне болуп атасыңар деп мындай сөз келди да. Ошону мен микрофонго процедураны чыгып айттым да, элдин баарына шылдың болуп бүттүк. Бул циркти токтотуш керек деп. Анан уга турган киши укту, анан вице-спикер деле алмашып аткан, ошондо айтып калдым да, өзүбүздүн арабыздан өзүбүз сурап алып туруп, кайра өзүбүз эметкен болбойт, мүмкүн башка фракциянын аялына берип койсок туура болмокпу деп. Сөзсүз бул башка фракциянын өкүлдөрүнө жакты, коллегаларыма жаккан жок, өзүм фракциялаштарыма. Бирок ойлойм, эми калыс болгон бул лидерлик сапатты мындай унутпаш керек да, фракциянын жетекчилерине. Анан ал жерде деле ситуация мындай ичинен неоднозначный да. Ошондуктан тияка болушкан бизге мисалы жаш мындай саясатчы катары, мен жаш эмесмин, 3 жыл болуп калды, бирок жаңы келген партияга жаңы келген адам катары мен үчүн бир нерсе өкүнүчтүү да. Чечим кабыл ала турган жерде бизди четтетип коюшчу да. Силер жашсаң кечөө келин акыл үйрөтпө деп. Бирок деген мындай жоопкерчиликте болсо таарынчтарын ошол эле тиги форумда отургандар баягы Минскиден келатканда Москвадан, Шереметьеводан Мадеминов, Карамушкиналар жолуп калдык, анан жолду бая болуп. Ошактан үчөө туруп алып туруп, Карамушкина мага жуулунуп, кыйкырып, силер тигиндейсиңер, мындайсыңар депчи. Мен айттым, сиз эле сен кечөө келдиң, акыл үйрөтпө деп мага кыйкыратпадыңар беле. Эми жоопкерчиликтин баарын менин мойнума жүктөгөнүңүз бул акыйкатка жатпайт деп. То есть ар бир адам мындай өзүнүн ролун туура түшүнүш керек, анан өзүнө жооп бериш керек да. Мен жанакы сиз айткандай 180ге бурулдуңар, анан тияка бияка чуркап атасыңар деген сөзгө мен жооп берген позициям ошол. Эң жеңили бурулуп туруп жамандаган. Бирок мен аны ачка, башынан эле ачка айттым да. Бул адамдын аркасы менен саясатка келгем. Анан дагы бир нерсеси бар. 38 депутаттын ичинен 3 эле депутат өзүнүн жанакы каржы, билесиз, плакаттардан бери биз өзүбүз өз каржысын өзү көтөргөндөр, Үчөөбүз, ошонун ичинен 2 эркек, жалгыз кыз менмин. Ошондуктан Кудайдын астында дагы, партиянын астында мен жүзүм таза. Бурулуп туруп мен тигинткем деп айта алам. Мен анткени каржы маселесин да көтөрсөк, моралдык жактан да мен ойлойм, мен деген бул жерден мен мындай имею право вести себя так, как я себя веду. Азыр мен угармандарга дагы бир кыстырма катары айта кетейинчи. Бизде бүгүнкү программабыздагы мына Facebook, YouTube баракчаларыбыз аркылуу кетип атат. Анан мен бул жакка сизге келген каалоо, тилек, суроолорду окуганым жок. Бирок мен мындай көз салсам, бир угарманыбыз жазып атат. Эльвира Сурабалдиева айтып атат, мен бардыгын сатып алууга мүмкүнчүлүгүм бар деп, Марал радиосундагы сатып алып келип атасызбы депчи. Мына өзүңүз дагы белгилеп коерсуз, биз эч бир саясатчыны, эч бир коомдук ишмер биздин студияга келсе, биз аларды өзүбүз чакырабыз. Биз оппозициядагы, пропозиционер өкүлгө дагы аянтча берүүгө, эфир берүүгө даярбыз. Биз бейтарап радио экендигибизди дагы эсиңизге салып өтөлү. Тескерисинче, эми мен силерден кечирим сурайм. Сиз мени 2 жолу эфирге чакырып, 2 жолу тең келе албай, бүгүн болсо эртең менен чакырып, эртең менен мен келе албай калдым. Жана биз круглый столго барып, анан деген эртеңкиге чакырсаңыз, эртең да бир мероприятие деп 4кө азыр деле 5 мүнөт кечип келдим. Тескерисинче болуп калды биздин ситуация. Анан бул жерден жанакы туура эмес сөздү мен ушул жаман нерседе контексттен суруп алып мындай бурмалаган. Мен айтканым, жада калса өзүңүздү пиар кылып атасыз деген сөзгө айтат элем. Пиардын мындай искусственный жасалма пиарды акча каражаты менен жасаса болот. Ага мүмкүнчүлүк бар. Бирок мен ага эч качан барбайм. Эльвира айым, парламентте дагы бир жагдай, бул күч түзүмдөрүнүн иш аракеттерине дагы курч пикириңизди билдирип келе жатасыз. Мурунку президенттерди, мурун баягы Кыргызстандын ошол бюджетине чоң колун салып, бир топ каражаттарды сыртка чыгарып кеткен саясатчыларды эмне үчүн Кыргызстанга кайрадан алып келүү же экстрадициялоо маселесин чече албай атасыңар деп келе жатасыз. Бул боюнча дагы сизге мындай бир андан кийин каршылык болгону жокпу? Жок, тескерисинче, мен билишимче азыр Белоруссия менен Улуу Британиядан ошол экстрадиция маселесин генералдык башкы прокурорубуз мына жакында эле круглый стол өткөрүп интервью берип атканда айтты, ал маселе каралып жатат деп. Мен ойлойм, ал деле биздин мындай депутаттардын менин жеке ошондо критикамды, мындай
эмебиз барбы деп, сила воли эркибиз барбы деп, саясий барбы деп суроо бергенде, ал киши эми жаңы келген киши да, ал киши башында деген айтып калды, эми иштеп жатабыз деп. А бирок ошол тегерек столдо жакында эле интервью берип атып жооп берип калды. Этот вопрос прорабатывается деп. Ошол орчасында Акипресте именно ошондой жооп болду. Мен да ыраазы болуп калдым. То есть бул маселе каралып, мындай жолдору каралып жатат, значит. Ушул маселени аягына чейин турасызбы, кароо маселесин? Анткени бул миллиардтаган акча да. Миллиардтаган акча кайрып келсе, биздин 600-700 миллион, 700 миң биздин эми мигрант деп коебуз, аргасыздан сыртта жүргөн оокатын кылабыз деген биздин туугандарыбыз жүрбөйбү? Алардын жашоосу жеңилдемек да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол каржы булактар мамлекетке кайрылып келиш керек. Дагы бир көйгөйлүү маселе, бул боюнча дагы социалдык түйүндөрдө абдан кызуу, жандуу талкуу болду. Бул мамлекеттик мүлк фондусунун балансындагы мүлктөрдүн тагдыры боюнча, мисалы башаламан кеткендиги, аларга бир толук кандуу инвентаризацияны жасалбай жаткандыгын аягына чейин чыгарып көзөмөлдүк ала аласызбы? Биз парламентте 6-созывдун менин комитетте отурган экономик жана фискалдык комитеттин 12 мүчөсүнүн бардыгы 3 жылдан бери ФУГИге кайрылып, инвентаризацияны талап кылып келе жатабыз. Азыр мына сентябрда кайра чогулганда 1 ай бергенбиз. Улам жылып жатат. Эми өкмөттө мүмкүн оокаты ушунчалык көп, колубуз жетпей жатат деп бошобой жатабыз деп атышат. Бирок мен ойлойм, буну деген баары бир комитеттин мүчөлөрү аягына чыгарабыз. Анткени инвентаризация деп мен ошондо ачым келип айтып алганы, жанакы инвентаризация коррупция болуп жатасыңарбы деген. Анткени деген мүлк деген 100 сом квадратный метр берип жатат, абдан арзан кетип атат. Анан эмнегедир ресторан, кафе, анан деген ночной клубтарга берилип атыптыр да, дискотекаларгачы. Андан көрөк мектепке жана билбейм, балдар үчүн бир кружокторду ачып, дене тарбияны чыңдоо бир неме помещенияларды ачып, ден соолукту ойлойлу, же мындай билим тарабынан ойлойлу, же садиктерди ойлойлу, билбейм, жакшы нерселерди ойлош керек да. Анан баарыбыздар ак ичип эле тамак жеп эле болуп, анан дискотекада түнбөй мас болуп билип отурмак белек. То есть бул нерсенин баарын эмени стратегиялык жактан ойлонуп бурулуш керек да. Бирок критика бир нерсени айтып кетиш керек. Өкмөттө менин байкашымча мына жакында эле ошол өкмөт жетекчисин көргөндө ал киши деле айтып калды. Критика болгону менен силер ойлогула биз таарынабыз деп. Биз бунун баарын туура алып жатабыз. Мамлекет өнүгүп жатат. Бул мындай эволюционный боло турган процесс да. Анан Америка менен Европа 150 миң, 400 миң 400 жылда, 150 жылда, 400 жылда орнотулуп жатса, биздин Кыргызстан биздин болгону 27 жыл мурда эгемендүүлүктү алып алсак, жантылашып эртең эле баары орнотулуп калбайт экен да, убакыт керек да. Мен ошого ишенем. Парламенттин тузу аябагандай оор, анан бир келгенден кийин кайра эле келгин келет, ошол микрофонду, ошол аураны сагынабыз деп ар бир саясатчы ошо парламентте отурганын ар бири ушундай ойду айтышат да. Кийинки 2020-жылы сиз кайрадан парламентке келгиңиз келеби? Азыр ой барбы? Азыр жооп, особенно бүгүнкү ситуациядан кийинби, кечээки ситуациядан кийинби? Тегизи менин мына түштө эле апам менен жолугуп, апамды урушту да. Илмар, мен эмне кыласың, анын мамиле бузуп элде эле жүрө бербейсиңби депчи. Анан апам айтып атам, мен бирок бир чети ыраазымын, канча көйгөй менен эл кайрылса деле, ал элге сөз берген деп мени ошентип неметип коет да, куткарып коет да. Мен сөз бергем. Эгер могу жылда деген актаган, мындай жасаган иштеримди актап берген сөзүмө туруп берсем, бир топ нерселерди аткара элекмин. Аны 2 жыл калды. Аны 2 жыл ошол аткаргандан кийин мен ойлойм, бул 19-дун уже эмки жылдын ушул убагында, бир жылдан кийин уже өзүмдүн асмымда ойлонуп калам да. Бүт тарап жагынан керекпи? Биринчиден өзүң ойлош керек, керекпи? Анткени азыр ушундай жоопкерчилик, мындай эмеси, критерий чоң болотса, эмки жылы мында, эмки шайлоодо мындан да чоң болот. Коомчулук ойгонуп жатпайбы? Коомчулук талаптарын чоң коюп атат. Ишенимдердин чоң планкаларын абдан чоң коюп атат. Ошого сен татыктуу болсоң, ошону аткара алсаң, мойнуңа көтөрүп мындай жүк, бул да чоң түйшүк жүк да, көтөрө алам десең, мындай өзүң ишенсең, анда барыш керек. А жөн эле отуруп алып туруп, анан деген коррупция менен азырынча мен эчтеке деле кыла элекмин да. Сүйлөп критика болуп атат, бирок аягына системди өзгөрө ала элекпиз да. Эгер ошол колуман ишке ашырылып жасай алсам, бул деген келе жаткан 2 жылда өзгөрүүлөрдү көрүп, буга мен да салым бар деп, мен өзүм да, эл да мындай ошого оценка берип туура болсо, анда барыш керек. А эгер жөн эле мындай сиз айткан жанакы популист деп, пиар деп неметип атпайбы, эгер ошондой эле болуп калсам, бул убакыт көрсөтөт го. Анда деген аякта деген бирөөнүн ордун ээлеп отуруп не кажет бар.
Эльвира айым, мына биздин жаныбызда жасалма болсо да балаты күйүп турат. Жаңы жылга аз калды. Жаңы жылды адатта кандай тососуз? Атамдын, маркум атам көзү жоктугуна 13 жыл болуп калды. Мына ар бир жылы 31-ине бир туугандарым менен 2 сиңдим, иним, апам болуп баарыбыз чогулабыз. Бул жылы деле 31 декабрда апам менен, мен ойлойм, башында төрүскө апабызды сыйлап отургузуп, бир туугандарым менен отуруп туруп, жакындарыбыз менен, эң жакындарыбыз менен майрамдайбыз деп ишенем да. Анда бүгүн соңунда жакшы мүнөттөр менен, жакшы каалоолор менен программабызды жыйынтыктайлык. Жаңы жылдык каалооңуз? Элибизге, ар бир жаранга кайрылып, мен мынтип айтат элем да, заман өзгөрүп жатат. Ал өзгөрүүлөргө ар бир адам, ар бир Кыргызстандын 6 миллион жараныбыздын, ар бирөөңүздөрдүн салымы зор болуш керек. Анан жөн эле телевизордо отуруп алып, интернетте лайк басып алып туруп эле кутулбай, мен кандай өзгөрүүгө эмне салым кошо алам? Менин үнүм бул жерден чыкпаса, бул жерден мен кошулуп, бир жерден мүмкүн кылмышты токтотуп коятам. Коррупцияга башы менен жакындарым аралашса, аларды токтотуп коятамбы, же токтобой жатамбы? Биздин балдарыбыздын келечеги кандай болот? Анан деген ошонун баарын биз ойлонуш керекпиз да. Сырттан 2 паспорт алган, мына канча 700 миң жараныбыз Россияда жүрөт да. Алардын баарына кайрылып айтат элем да. Сиздерге биринчиден чоң рахмат да. Ушинтип мамлекетке көз каранды болбой, мындай өз ишиңерди кылып жүрөсүңөр. Анан экинчиден мен абдан уялам да. Мен үчүн бул абдан өкүнүчтүү. Мен кечирим сурайм. Ушундай аргасыздан, ушундай тагдырга мен парламентте деле 3 жыл отурам. Өзгөртө албай, ушуга чейин өзгөртө албай жүргөнүнө деле өкүнөм, бирок ишенем да. Ишенем, что келечекте өзгөрүүлөр болот деп. Ар бир жаранга тилейт элем, бекем ден соолук. Анан ишенимиңерди жоготпогула. Анан мен чакка көчүп кетем, бияка көчүп кетем, биякта келечек жок деген депрессивдүү ойлор болбош керек. Өзгөрүүлөр болот, бардыгы жакшы болот. Чоң ишеним бар. Чоң ишенимди ошол өзгөртө турган ар бирөөбүздүн салымыбыз болуш керек. Сыртта өзүңүздөрдү чектетип койбоңуздар. Коррупция деп мындай мен эмнеге көп айтып атам? Анткени деген бытовой коррупция деп коет, ар бирөөбүз аралашабыз. Жакындарыбыз, ошол эле ууруларды төргө отургузган бизбиз. Куда сөөк кылып, аларды деген сыйлап, анан деген өкүл ата өкүл апа кылган кыргыздар бизбиз. Өзгөртө турган, значит, бизбиз. Мамилени өзгөртүп, мында уят сыйтка чакыртып, сен ушу 15 миң зарплата алып туруп, этиги 5 этаж үйүңдү кимге салып атасың? Бул кайсы акча келип атат деп кичине мындай тарта турган бизбиз. Анткени келечек балдардын да тагдырын ошентип бузуп салбаш керек да. Негизинен ийгилик, сиздерге чоң рахмат. Анан кичине эмоционалдуу бүгүн болуп калды. Мен деле тура түшүнгүлө, абдан мындай кичине мындай ичимен көп мындай ушу акыркы күндөр болгон нерселерге кейген да жерим болду, ачуум келген да жерим болду. Бирок мен эл өкүлү катары мен ишенем, биздин мамлекетибизде келечек чоң. Буюрса акырындык менен тазаланып, биз да астыга жылабыз. Эң негизгиси адамдын жан дүйнөсүндө бул эртеңки күнгө болгон ишеним, үмүт болсо, бардыгы жакшы болот деген ойдомун. Сизге чоң рахмат, ден соолук жана күч кубат берсин. Жаңы жылыңыз жакшы маанайда өтүшүн каалайбыз. Бирге болсун, рахмат. Биздин бүгүнкү студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эльвира Сурабалдиева болду. Ушуну менен кечээ, бүгүн, эртең программасын жыйынтыктайбыз. Алып барган Майраш Базылакунова, саламат болуңуз. Эгер сиз саясатты тандасаңыз, анда жашооңузду өзгөртүүгө даяр болуңуз. Жеке позицияга бекем туруп,